Ассаламу алейкум. Жөнөкөй ТВнын көрүүчүлөрү, кыргыз бир туугандар, мырзалар жана айымдар. Бүгүн биздин кезектеги чыгармабызда Эльмира Ишанова Москвада көп жылдан бери эмгектенип, сетевой маркетингде, бизнесте жөнөкөй жумушчу болуп, азыр инвестиция боюнча иштеп жатасыз. Ошол боюнча кичине өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, андан кийин анан сөзүбүздү улантсак. Саламатсыздарбы? Мен 2004-жылы келгем Москвага. Ошондон бери семьям менен келгем. Бала чакам мектепте окуйт, уже чоң балам студент, кызым 10-класска окуп атат азыр. Өзүм Москвага биринчи келгенде кадимки мигранттардай болуп эле магазинге продавец болуп келгем. 2 жыл иштеп, анан магазинге Москвага келгенге чейин менде максат кандай десем, мигрант болуп иштеш эмес, башкача возможностьтарды элестетип келгем да. Ошон үчүн мен кийинки келе тургандарга айтмакмын. Москвага келип баягыдай кара жумуштарды эмес, өзүбүздүн мындай акылыбызга жараша, возможностька жараша ниет менен келе турган болсок, Кудай ошол ниетти берет. Ошон үчүн ошол 2-3 жыл иштеп, андан кийин жакшы жумуштарга өтүп, анан не кылдым. Акчаны тапканы келгенден кийин, акча көбөйгөн сайын, акчаны биз акчага иштеп эмес, акча бизге иштеш керек болгон көз караштар уже өзгөрөт экен да. Ошон үчүн барган сайын ушул темага кызыгып дегендей, сетевой бизнес бул өтө мындай азыркы убакытта любой товарды жада калса мындай башкача мамилелерди, ар нерсени ушул MLM системасы менен өнүктүргөн, бул өтө өнүккөн нерсе экен. Ошон үчүн сетевой бизнестин MBA'ден мен баштаганмын. MBA'ды 5 жыл иштедим, аякта серебряный уровень деген бар. Ошого чейин жетип, жанагы көптөгөн опыттарды алдым. Потому что сетевой бизнесте бизге мындай оңой көрүнгөн менен бул өтө мындай татаал, өтө мындай адам өзүнүн лидерлик сапатын көрсөтчү, адам аң сезимин өсүп, мен артымдан бирөө барабы, барбайбы, менин сөзүм бирөөгө сөз эмеспи дегендей сыноодон өтө турган бизнес да. Ошол жактан опыт алгандан кийин мен түшүндүм, что мындан дагы башка школалар бар депчи. Анан мүмкүн болушунча күндөн күнгө татаал нерселерден мен өткөндү жакшы көрөм. Ошон үчүн инвестиция темасы мен үчүн сетевой бизнестен дагы жогору тургандай болду да. Ошон үчүн ал бизнестен мен постепенно что такое фондовая биржа, акчалар эмне үчүн кандай кылып иштегенде убакытты экономдоп, бирок көп убакытта мындай акчаны кылса болот. Мисалы үчүн бир адам 12 саат иштесе, ал алган акчасы мындай жашоого гана жете турган акча болот экен да. Анан мисалы үчүн эгер 2 эсе алам десе, 2 эсе иштеш керек болот экен. Анын үчүн убакыт керек. Ошон үчүн барып кандай кылса мындай көп мисалы үчүн бир айда алган акчаңды бир күндө алса болбойбу деген ойлор пайда болот да. Ошондо кандай кыла алса болот? Значит, кандайдыр бир нерселери бар деп ошондой алып жүргөн адамдардын историясына кызыгып, же болбосо ошолордун YouTube'дагы роликтерин көрүп, же болбосо ошондой адамдар менен маектешип көрсөң, оказывается, алар кандай десем, бай менен кедейдин ортосунда бир гана разница бар дейт го. Ошол разница бул жакшылап айткан алар. Бул акылдын иштешиндеги ой жүгүртүүсүндөчү. Мисалы үчүн эң негизги нерселерге кайсы керет? Мисалы үчүн эң негизги нерселерге биринчиден убакыт. Бул өтө керектүү болгон адам баласына баалуу ресурс болуп эсептелинет. Ден соолук, потому что
адам бир нерсе кылганга ден соолук болбосо ал байлыгың эч кандай роль ойнобойт да. Убакыт, байлык, ден соолук, анан акча и анан семья, семейные отношения деп коет. Ушул төртөө адамдын эң ийгиликке жеткире турган күчтүү баягыдай фактор болуп эсептелинет экен. Ушул төртөө бар болгон адамдар өзүнү ийгиликке жеттим же болбосо мен баймын деп эсептесе болот экен да. Анткени эгер мисалы үчүн ошол төртөөнүн бирөөсү жок болсо, анда мааниси жок болуп калат экен да. Ошон үчүн көбүнчө бай адамдар ошо төртөөнүн ичинен дагы убакытты өтө чоң баалашат. Эмне үчүн? Анткени убакыттан пайдаланып алар көп ишти жасай алышат да. Мындай жөнөкөй адамдардын минус жери алар ошол өзүнүн убактысын берип коюшат экен да башка бирөөгөчү. Зарабатывать этем деп 12 сааттанбы иштешеби, 8 сааттан иштейби, бүт өмүрү ошого өтүп кетет экен. Ошон үчүн мындай нерсени мындай сөз менен угуп алып айткан менен кылган болбойт. Ал экөөнүн разницасы бар да. Ошол нерсени, потому что мындай нерселер айтылып эле жүрөт да. Айтылып эле жүргөн үчүн адамдар ойлойт мындай айта берет депчи. Эгер ошондой чөйрөгө адам өзү барса, ошондо разницасын билет. Эмне үчүн мен антип айтып атам? Анткени мен уже азыр 2 чөйрөдөмүн да. Потому что биздин азыркы мен иштеп аткан жер бул уже акча дагы бар, байлыгы дагы бар, ден соолукту ойлошкон, баягы семья, отношения деген нерсеге жеткен успешный адамдардын арасында иштеп жүрөм. Алар эмнени биринчи орунга коюшат? Алар айтат, акча деп акчага жеткен адам бул турмуштун эң баалуу ценности акчада эмес экен. Значит, будан дагы баалуу нерселер бар экен деп уже мындай руханий баягыдай байлыкка, дүйнөсүн байытканга аракет кыла башташат экен да. Себеби адам баласы бул дүйнө материалдык дүйнө деп эсептейбиз го. Биз мисалы үчүн ушул бирөөгө бирөө теңелип дегендей жарышып жашайбыз го. Ошондой эмес экен да. Турмуштун маңызы өз негизи адам баласы бул дүйнөгө келгенде бирөөгө жардам берип дегендей аң сезимин өстүрүп, эмне үчүн келдик бул дүйнөгө деген суроо менен жашаса, ошондо жарышып, үй курайын, анан андай мындай дегенден алыстайт экен да. Уже кимге эмне жетишпесе ошону арман кылып жашайт турбайбы? Ден соолугу жок адам ден соолук болсун дейт. Акчасы жок адам акча болсо дейт. Үйү жок адам үйү болсо дегендей да. Ошонун бардыгы болгондо уже адамда башкача каалоо болуп калат экен. Башка бирөөгө кимге жардам берсем депчи. Мен дагы айта турган нерсе, бул дүйнөдө негизи байлардын көп болушун тилеш керек экен. Эмнеге дегенде Куранда деле жазылган, башка мындай жанагындай улуу адамдардын айткандарына караганда, мисалы үчүн бирөөгө жасаган соопчулукту айтпаш керек да. Ошол айтпаган үчүн байлар айта бербейт. Ошон үчүн мен көп адамдарды билем, булар элге билгизбей эле соопчулук иштерди өтө көп кылышат. Ошон үчүн эмне кылып коюптур деп сүйлөгөн туура эмес да. Себеби алар мен ушуну кылып атам деп айтпайт. Алар өздөрүнүн үстүнөн иштейт. Алар көп китептерди окуйт. Ушу өздөрүнө окшогон адамдар менен мамиле кылышат. Алар көңүл бурбайт булар жөнүндө бирөө жаман сүйлөгөнүчү. Алар акырын өздөрүнүн жасаган милдеттерин жасай беришет. Себеби билишет, что булардын жете турган жери баары бир бай деле кетет, кедей деле кетет, бирок ал деле бир жерге барат да деп айтканы менен, но бирок ал кандай жүзү менен барат. Ал барганга чейин кандай сооп иштерди кылып койду, өзүнүн артынан
мисалы үчүн жакшы сүйлөшөбү адамдар же жаман сүйлөйбү, эми бул бир гана Кудайга белгилүү да. Сөзүңүзгө аралжы, анан жаңы эле айтып кеттиңиз, көбүнчө адамдар убактысын берип коет, ийгиликке жетише албай калат көбү депчи. Анан ошол аябай ошо көп бизнес тарабында иштегендерге, ийгиликке жеткендерде мындай бир орусча айтканда спорный вопрос бар да. Бүт эле адамда ошо ийгиликке жеткенге мүмкүнчүлүк баарыныкы бирдейби же сознаниясынан кээ бирөө жетпей калабы же болбосо аракет кылса баары жете береби ошого? Сиздин оюңуз ушуга? Менин оюм боюнча биз ошол сетте иштеп жүргөндө лидерлер келип выступать эткенде мен суктанчымын да. Булардын каяктан булар мынча сөздү акылдуу, баягыдай жүрөгүңө жете турган, акылыңа жете турган, мындай аң сезимиңди аңтарып кое турган сөздөрдү сүйлөсө суктанчыбыз да. Көрсө ошол бизге ошол сөздөрдү сүйлөп аткан адамдар өздөрүнө инвестиция кылат экен да. Мисалы үчүн баардык адамдар эле бирдей эле жаралат негизичи. Баардыгы бирдей жаралат, но бирок ар ким ар түрдүү жолдорду тандап алгандыгы үчүн ошон үчүн результат аягында ар түрдүү болуп калат да. Себеби эгер ушул адамдардын баардыгы бирдей аракет кылса, баардыгы эле жетишмек. Ошол аң сезимдин гана айырмасы менен гана айырмаланып, ар кайсы адамдын турмушу ар түрдүү болуп калат экен да. Мисалы үчүн сиздин сурооңуз боюнча айта турган болсок, бирөө мынтип айтты эле, бир лидерчи: эң максатка бай жер кайер деп сураса элдерден, баардыгы ойлонуп, максат деген бул кыялбы, мечта. Мечтага эң бай жер дейт. Кайсы жер деп ойлойсуңар десе, баардык зал, 10 000 адам зал ойлонуп калды да. Анан кайер болду экен деп ар ким ар нерсени айтты. Но бирок ал айтып атпайбы, эң максатка, ошол кыялга бай жер бул мүрзө дейт да. Дегенде бар зал тыптынч болуп калдык да. Эмнеге мүрзө деп ойлосок, көрсө ошол адамзаттын 10% ийгиликке жетип, мен ыраазы болуп жашап өтүп кетет экен дагы. 5%. Калган 90% ошол максат кыялы менен кетет экен да, ошол мүрзөгөчү. Ошондой мааниде айтыптыр да. Себеби төрөлгөндө адамзат баардыгы эле каалайт, ошол минген машинаны каалайт, ошондой үйдө жашагысы келет, мамлекеттерге барып жерди, элди көргүсү келет. Но бирок ошол нерсе ишке ашпай, ошол максаты менен көп жер, мүрзө деген жер ошондой экен да. Ошон үчүн мен мисалы үчүн дагы көп мындай совет айтып кете турган болсо, чындыгында ошол акыл бизди окуп жүргөнүздө деле ушундай сөз бар эле да, өнөр көккө, акыл айга жеткирет, өнөрүң болсо өргө чап. Ошол өнөр дагы жакшы жерлерге жеткирет да, кыскасы. Анан ошол максат, акылга көп инвестиция кылыш керек. Себеби мен мисалы үчүн жөнөкөй адамдар менен сүйлөшүп калганда, алар кызыгып сурашат: эже, сизден кандай кылып үйрөнсөк болот, сиз кантип жеттиңиз андай. Мен эми аларга мисалы үчүн кыйын адамдар асмандан түшүп эле кыйын болуп калбайт. Булар кыйынчылыкты көрүп анан кыйын болот. Ошон үчүн силер да ушул нерседен өтүшүңөр керек десең, кыйналгысы келбейт да. Мындай уккусу деле келбейт. Не хотят это слушать, но хотят быть вот прям завоевать, да, ошондой болгусу келет мендей. Но бирок мен кылган нерсени кылгылар келбейт да. Ошон үчүн көп ийгиликтүү адамдардын жакшы көрсөтө турган нерсеси, алар жөндөн жөн болуп калбайт. Алар деген кыйынчылыктарга жеңе билет. Алар ар бир нерсеге позитивно карашат. Мисалы үчүн негатив ар бир адамда бар. Но бирок ошол бардыгы зависит сен ошого кандай карайсың. Настрой. Эгер сен мисалы үчүн мага ушундай болуп калды деп эле ошол негативди близко к сердцу алып, сознанияга жиберип коюп, анан ошону менен жашай берсе, ал өрчүп өнүп, дальше сен тартып тура берет да, жипсиз байлап. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн андай негативный нерселерди
просто сабак гана алыш керек дагы, и алдыга карап кетиш керек да. Ошо сизге дагы суроо, эки суроо берем го. Анткени биринчиси, сиз жеткенге ийгиликтердин кичине сыры, секрети, мындайча айтканда, кыскача айтып берсеңиз. Анан экинчиси, ошо сиз инвестор, инвестиция деген акча же золото, бир материальный байлыкта, ошону кандай кылып туура колдонуу керек, аз акчаны дагы. Ошо боюнча дагы сиздин өзүңүз теорияңыз да бар, мен билгенден практикаңыз да бар, тренингтериңизден көргөм. Ошону кыскача айтып, анан Москвадагы бөлөк мамлекеттеги жердештерибизге өзүңүздүн башыңыздан өткөн кичине кандай болуп, кандай кыйынчылыктарды басып өткөнсүз, кантип жеңдиңиз, ошону айтып кетсеңиз. Эми муну айтып кете турган болсом, мен мисалы үчүн если ушуну практика жүзүндө өтпөгөнүмдө, анда мен элдерге түшүндүрүш кыйын болмок да. Анткени китептен окуп же болбосо бирөөдөн угуп туруп айткан нерсе бирөөлөргө анча кызыктуу болбойт. Эгер өзүң башыңдан өткөргөн нерсени айткандын айырмасы көзүң сүйлөп турат да. Көзүң сүйлөп турат, айткан сөзүң, кылган иштериң менен результат көрсөтүп турат да. Буга эмне деп айтмакчымын? Мен мисалы үчүн мындай абалга сразу эле келип калган жокмун. Менде дагы мисалы үчүн ушул 100 сомго зар болгон күндөр болду. Себеби кандай десем, ар бир акчанын же болбосо ар бир болуп аткан күндүн же ар бир болуп аткан нерсенин кадырын билиш үчүн кыйынчылыктан өтүш керек экен да. Себеби жаманды көрбөсөң жакшы экенин каяктан билесиң? Же кыйынды көрбөсөң бул жеңил экенин каяктан билесиң, чынбы? Ошон үчүн турмуш өзү негизи салыштыруу менен өнүгүп өсөт экен да. Ошондой убакытта, кыйынчылык убакытта мен ойлочу элем, кандай адамдар тренингтерге барып окуп, анан саморазвитие дегенди, эгер менде ушунчалык кыйынчылыктар болбогондо, мен деле өзүмдүн үстүмдөн иштебесем керек эле деп ойлойм да. Ошондой ар бир акчанын кадырын биле турган убакыттарда Давлатовдун тренингине бардым. Ошол жерден ал бай адамдар менен кедей адамдардын ой жүгүртүүсү деп тренингтерди өткөргөндө биринчи жолу акча төлөп семинарына катышып, но бирок бизде ушунчалык мээбизде баягыдай керек эмес информациялар көп болгондуктан керек информация бардыгы толук кирбейт экен да. Мындай акырын аз-аздан гана кирип атты. Ал жазып берген конспектилер менен мен акчаны кандай кылып бөлүш керек экенин үйрөндүм дагы. 1 жылдан кийин мага ошол 20 000 болуп уже доход түшүп кеткенде, 20 000ден баштап акчаларды бөлүштүрүп, анан ошол үйрөнгөн система мененчи, анан карасам, биз зекет деген нерсени бербейт экенбиз да. Зекетти бербейбиз, бизге каждый өзүмө жетпей атса, анан мен каяктан бермек элем депчи. Анан мен ушундай нерселерди башымдан өткөрдүм да. Себеби мен качан өзүмдү мындай Кудайга ишенип, анан ар бир кылып аткан нерсемди мени камера снимать этип аткандай мамиле кылып баштаганымда, я уже башкача адам боло баштадым да. Себеби мени бирөө көрүп турабы, көрүп турбайбы, өзүм үчүн чын, өзүм үчүн таза, өзүм үчүн мындай ийгиликтүү ишти кыла баштаганымда береке кире баштады. Зекетини берип, ата-энеге бөлүп, 10% обязательно откладывать этиш керек. Хоть 10 000 рубль айлык алган адамдар дагы 10%-ын откладывать этсе, ошодон 1000 рубль эмне болмок эле деген бул вообще туура эмес. Эгер бай болгусу келсе адам, ошол аз акчаны мындай колдоно билмейинче, ал хоть миллион заработает, ал колдоно албайт. Байыбайт. Ал үчүн ошол аз гана тыйындан үйрөнүш керек экен да. Ошонун системаны жайына түшүрүп алгандан кийин акча өзү менен өзү көбөйүп, жанагы даракты эккендей болупчу, данегини эккенде өсөт го. Ошол өскөндөй болуп, мен ошол 20 000ден баштаганымда ошол данек өскөндөй болуп, дарак болуп,
азыр сизди ушул даражага ошол жеткирди. даражага жеткирген, ошол туура жыйынтык чыгарып туура баштаганымдан болду да. Ошол система мен гана өзүмдү гана эмес, мени менен иштеген миллионерлерге дагы көп пайдасын тийгизди. Азыр ушул убакытка чейин алар дагы ошол көп акчаларыны дагы ошол мен берген система менен бөлүштүрүп ушунчалык ыраазы бардыгы. Эми мен карап туруп айтам, мен айлана чөйрөмдөгү адамдарга ар бириге ушинтип жеткирип, ар бири ушинтип акчаны туура эмес иштетип атканын көргөндө мен уже жүрөгүм ооруй баштады. Себеби мурда көңүл бурч эмесмин. Азыр карап турупчу нормально айлык алгандар бар да. Бирок ошону булар айтат 100 000 болобу, 200 000 болобу, сразу кандайдыр бир бизнес ачайын ушуну, анан дагы кайра салайын деген ойда. Ал бул туура эмес экен. Сен качан ошол акчаңды запас болсо, акчага келет деп коет го. Обязательно ар бир адамдын запас тийбей турган акчасы болуш керек. Самый богатый человек в Вавилоне деген китепте дале жазылган. Бизге канча кылым мурда ошондо дагы айтылат 10%-ны откладывать депчи. Эгер ушул гана законду соблюдать этип, ошол 15 000 алган адам деле 30 000 алабы, 100 000 алабы, бардыгы ушул закон деле соблюдать этип 10%-ны откладывать этип, бирок вообще тийбесе, анда шанс бар. Ар бир адамда шанс бар. Акчаны сохранить этип калыш. Себеби мага керек болду деп туруп алып иштетип койсо, значит, болбойт. Ал туура эмес. Вообще туура эмес. Анда Ар бир финансист, ар бир тренер, ар бир миллионер буну 100% тастыктап бере алат да. Көрүүчүлөр көрдүңүздөр, канча айлык алсаңыздар дагы, кандай маян алсаңыздар да 10% катабыз. Бир сыры, экинчи сыры сөзсүз исламда, мусулманчылыкта чистый доходтон, то есть общий акчадан эмес, мак төлөнгөн акчадан, мак өзүңүзгө калган акчадан 2,5% калып кетпесем, 2,5% зекет беребиз. Сөзсүз. Ошол зекет сиздин оюңуз боюнча деп сүйлөйүн азыр, кайра сага берекесин 10 эсе, 100 эсе, 1000 эсе кылып берет. 10%-иңиз болсо, сиздин кандайдыр бир артыңызда өзүңүздү коргоп калуучу жаздык болот да. Ошол туура ошол. Жакынкы 5 жылдагы максатыңыз, анан дагы ою толуктап турганда айтайын, көп аябай кайрымдуулук менен иштейсиз, билебиз, биз да кайрылабыз, бөлөктөр да кайрылат, Өмүр эжекебиз ар дайым элдер 5 000ден берсе, 10 000ден, 10 000ден берсе, 20 000ден кылып, ашык кылып бересиз. Аныңызга ыраазычылык. Ошол кайрымдуулук боюнча сиз ошол берген акчаларыңыз чынында 2,5%-тен берип атасызбы, же андан ашыгыраак дагы берип кое бересизби? Садака кылып. Себеби мындай да, мен азыркы окуп аткан жерде, ошол азыркы бизнесимдеги адамдар, мындай уже акчага тойгон адамдар дегенде, биринчи адам баласы чөйрөнү выбирать этиш керек экен да. Чем начар адамдардын алды болгуча, өсүп аткан адамдардын арты болсоң өсөт экенсиң да. Себеби калганы бизге окшошуп эле депчи, мындай эмне эле баратасың деп мынтип аркага тартканга, же болбосо сен деп тартып коюшат экен да. Ошон үчүн күчтүү адамдардын артынан жүрсөң, үйрөнүп, ал дагы плюс жери жакшы жагын үйрөнөт экенсиң да. Элдерге жардам бергенде ар бир баскан турганда канчалык биз ушунчалык ыраазы болуп, кайсыл адамдын кайсы күнү аркы дүйнөгө кетишин бир гана Кудай билет, чынбы? Ошон үчүн ошол кеткенге чейин мүмкүн болушунча ошол сооп иштерин кылып кетейин деп аракет кыласың да. Ошон үчүн биз үйүбүздү алып кетпейбиз, машинабызды алып кетпейбиз, чынбы? Ошон үчүн биздин кылган сооптор гана калат экен да артыбыздачы. Дагы бизде мындай көп китептерде мынтип айтылат: өзүңөрдүн историяда калганга аракет кылбай, ар бир адамдын жүрөгүндө калганга аракет кылгыла депчи. Себеби ошол адамдар биз өтүп кетсек, например, ушул жакшы адам эле деген бул өтө жакшы мындай сооп экен да. Ошон үчүн мен мүмкүн болушунча, өзүңөр деле билесиңер го, бассам турсам ошол мүмкүн болушунча адамдарга жылмаюу сүннөт деп коет.
акча берип бирөөлөргө жардам берген бул өтө жакшы нерсе. Ошон үчүн мен ушул качествоны адамдардан мындай берип ушул нерсени берип үйрөнсөңөр жакшы болмок да. Себеби Кудай бергенди жакшы көрөт. Берген кол эч качан сумсайган эмес. Ал каяктан келип калат, бир гана мындай күтүүсүздөн келет. Берген адам эч качан, мен мисалы үчүн көп жерде мындай жолум ачык деп өзүмдү ойлойм. Эмне үчүн ушундай деп ойлосом, ошол мен билинбей берип жүргөн нерселерим кайтат экен да. Бир адам ошол берген адамдан күтпөгүлө. Ал обязательно башка адамдан берет Кудайчы. Ошон үчүн бөлөк бирөө аркылуу себепкер кылып башка бирөө аркылуу келет, болгондо дагы мындай өтө жакшы болуп келет да. Анан кыскача 5 жылга, жакынкы 5 жылга койгон максатыңыз кандай? Жакынкы 5 жылга койгон максатым, мен мисалы үчүн азыркы мисалы үчүн ар бир адамдардынчы плюс жагы мындай болот. Биз өзүбүздүн үйүбүздү же болбосо өзүбүзгө үй алып алсам же машина алсам деп эч ойлобойм мен. Канчалык мечтабыз масштабный болсо, ошончолук бизге Кудай жардам берет. Себеби мен ошончо максатыма жетип атсам, үйүм бир капля в море дегендей болуп калат да, чынбы? Ал үстүнөн эле болуп кала турган нерсе. Ошон үчүн мен максатым өзүмө үй алыш эмес. Менин максатым ушул элге пайда тие турган Кыргызстанга мисалы үчүн туристтер келеби, башка адамдар келеби, жаңы системадагы мисалы үчүн элди жерди көрүп атпаймынбы мен путешествияга барыпчы. Ошол жакта кандай нерсе мага жакса, ошол нерсени мен Кыргызстанга алып барып куруп, ошол нерсени менин атымдан калтыргым келет. Бул жөнөкөй кичине нерсе эмес. Бул элге соопу тие турган нерселер 5 жылдын ичинде боло турганчы. Анан мен билбейм, максат өтө чоң. Чоң акчаларга айта берсең, булар көп убакытты алып коет. Ошон үчүн 5 жылдын ичинде мен 100% ишенем, что ошол койгон максаттарымды ишке ашырып, анан артымдан дагы ошол финансовый грамотный адамдарды өстүрүп, салымды көп кошобуз деген. Себеби адам канчалык өзүнүн үстүнөн иштесе, ошончолук потенциалы чоңоюп, ошончолук көп нерсе даражасы көтөрүлөт. Ошо бүгүн Элмира эжекебиз менен болгон сөздө начар адамдардын алды болгуча, жакшы адамдардын арты бол деген сөз жакты. Буюрса ошол Элмира эженин айткан акылдары, Элмира эженин башынан өткөн окуялары ар бирибизге сабак болду деп ойлойм. Мен үчүн бүгүн эң жакшы маек болду. Анан өзүңүздү кыргыздарга болобу, буюрса мигранттарга болобу, Кыргызстанда кыргыздарга болобу, ичинде каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз болот. Москвага жакында Кыргызстандан көп поток келет, окунуп, ошолорго дагы. Кымбаттуу биздин жердештер, биз мына көп жылдан бери Москвада жүрөбүз. Ушунчалык кыргыздарга жүрөгүбүз менен жылмайып күтүп алабыз Москвада. Биз эми кандай дейм, эч качан духуңар түшпөсүн. Биз мисалы үчүн кыргыз эл бул улуу эл. Ошон үчүн каерде болуп жүрбөйлү. Мисалы үчүн бир адам жакшы нерсе кылып койсо, баардыгыбыз сүйүнөбүз. Ошон үчүн биздин ийгилик бул кыргыздардын ийгилиги деп ойлойбуз. Кайсы жерде жүрбөйлү, биз кыргыздын желегин көтөрүп жүрөлү. Биздин жетишкендигибиз, биздин артыбыздагы болгон поколенияны, мен бир гана 2 балам бар, 2 балам эле эмес. Мен ушул балама окшогон балдарды дагы көпчүлүк элдерге үлгү болуп, ошолорго жакшы ийгиликтерге жетишине жол көрсөткүм келет. Ошол менин оюм боюнча биздин кыргыздар башка элдерди деген международный бизнесте иштейм да, башка элдерге караганда өтө мындай зээндүү, өтө мындай аракетчил адамдар. Ошон үчүн мүмкүн болушунча мен көргүм келет ушул дүйнөлүк аренага ар бир тараптан, ар кайсы бизнестерден өнүп өсүп, бир гана мындай акча менен эле эмес, аң сезимдүү, илим жагынан, билим жагынан, ыйман жагынан, жүрүш турушу жагынан туура жашоосу менен үлгүлүү болушун каалайм да. Рахмат. Баарыңыздарга ийгилик. Кудай кааласа ар бир кыргыз Москвада Элмира эжекебиздей болуп
инвестор болуп, бизнесмен болуп калышын биз да тилектешпиз. Жөнөкөй ТВда кийинки жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки жолугушканга чейин демекчибиз. Сиздин ишиңизге ийгилик. Кудай буюрса, мындан дагы жакшы ийгиликтер жаралып, мындан да жакшы иштериңиз өнүксө, биз менен келип жолугушуп турабыз деген оюбуз бар. Рахмат. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик.